Ассалому алейкум, жалпы жамаат, такси мекендештер, таксиде иштеп жаткан туугандар. Так, 3 минут калды, линияга чыккан жатабыз. Аренданы жаптык, газды иштедик. Эми чөнтөккө ближайший 5 саатта канча сом тапса болот экен. Эмелер ушундай өзгөрүп калды. Так. 09 дейт го, ушундай да болуп калыптыр же, получается. Кетти. Проспект Чүй көрөткенбиз, 42 минут жол дейби. Так, мындан бияка Все, кеттик анда. Бисмилла деп баштайлы. Жанагы заказ 330 сом апаргам, анан кийин жолдо баратканда заказ чыккан. Ал заказ чыкканда, короче, бир дос бала чалып ошо менен телефондо сүйлөшүп атып, видео вызовтачы. Экинчи заказ, короче, жанагы Мадина рынок бар го, ошонун немесинде напротив остановкасына точка коюлган. Ал өзү Мадинанын жанында экен. Анан кийин барып күтүп тургандан кийин чалып ушундай чалып туруп ушундай мен бул жактамын дегенде, анан кийин хорошо, мен анда силерге айланып барышым керек деп, айланып барыш үчүн жакта мосттон өтүп туруп айланып барыш керек да. Анан кийин айланып баргандан кийин жетейин деп отмена басып алыппайбы. Ё-моё деп отурсам, ал жактан заказ түшү кайра эле сразу эле. Анан ал заказ алып отуруп бияка келип калдым, Дордойго. Дордойдо болушунча пробка. Анан Дордойго алып келип таштадым, тоже 330 сомго. Бияктан кийинки заказ түшкөн, плюс 70 менен шаарга сразу элечи, бирок 10 мүнөттө барасың деген картина турат. Дордойдо пробка. Как обычно дегендей. Как обычно. Ошонун астынан кетип бардым мен акырындан. А так. Эмеден колдонуп айтып коеюн. Кимде-ким парк издеп жаткан болсо, эксперт паркты барыңыздар билесиздер, ошо эксперт паркка кошулуп туруп, болгону күнүнө 50 сом, же болбосо 2%, же болбосо ар бир заказдан 4 сомдон ала турган комиссиялары бар экен. Жана ал эксперт парк любой доставкага, бизнес класска, курьерге, любойго кошо турган доступтары бар экен. Плюс еще эксперт паркта реферальная ссылкасы бар экен. Реферальная ссылка деген бул сиздин атыңыздан келген адам иштеп жатканда, ошол адам тапкан акчанын проценти сизге дагы түшүп, сизге как бонус катары акча чогултуу маселеси деген чечилип калат деген тоже чечимдер бар экен. Экспорт парк Россияда, Кыргызстанда жана Мароккодо иштейт көп жылдан бери. Кимде-ким кошулам деген болсо, шилтеме аркылуу кошулуп туруп, же могу жерде коюлган WhatsAppка байланыштырып кошулсаңыздар болот. Жана кошулганыңызда сиздин балансыңызга фотоконтроль өткөндөн кийин бонус катарында акча салып берет. Мен Дордойдо дальше улантып кеттим. Деп Дордойдон зорго келдим. Короче, 500 сомго келдим. Азыр бияктан сумдун жанына келгем да, сразу эле ушактан эле берген заказды, бирок не звонит деп койту го. Өзү келет да, бул жакта билесиңер өзүңөр кандай эме болуп атканын. Короче, күтмөй, бара турган жерим Улуу Тоо дейт. Ой-ё, 1 саат барат экенбиз бияка дагы. Плюс 40 менен берген, по-моему. Аны күтөбүз. Короче, жана сумдун астындагы заказды алгандан кийин турдум, күтүп турдум. Анан кийин ал жакта артымдагы машиналар келип калган үчүн кайра бир разворот кылып келейин деп туруп байланып келип атсам, короче, чалып калды да. А чё вы типа уехали? Я же иду к вам, а вы платное ожидание включили. Анан мен ошолдон эле сразу эле, короче, все понятно дедим уже. Зачем спорить деп туруп эле отмена кылгам заказды. Отмена кылгандан кайра бир заказ түшкөн сразу эле ошол жерден. Ал да отмена болуп кетти, анан кийин могул жерге келдим заказга. Ошол жерге келип, азыр эми чалып атат пассажир. Силерге деле ушундай болобу? Ощущение, бир заказ отмена кылып койгон болсоңор, кийинки түшкөн заказдар кайра отмена болуп калган, типа Яндекс атайын отмена кылып аткансызчы. Азыр дагы отмена болуп кетти го заказ. Бирки заказ келгенден кийин. Бирки заказ 6 мүнөттө келдим, 200 сомго. Бул заказ пока эме жок да. То есть, жакшы эле заказ түшкөн болчу негизи. Алгандан кийин эме болуп кетти да. Так, бул не дейт? РСТ дейт, Новопавловка. Новопавловкага барайлыбы? Жок, Новопавловкага барбайм азыр пока что. Ал жака азыр барбайм пока что. Ушинтип отмена
пропускту баскан болсоң, типа бербей койгондой адап чыгарып алган эмеспиз? Негизи силерге ушундай болобу болбойгондой? Ладно, күтөбүз. Так, акча. Күтүп отурганга жетишпей калдым го. Комфорт менен 120 сом менен берип атат заказды. Бульвар Эркиндикке барат дейт. Так. Мен азыр мондай отурам, ошондо бул мага кайда атат. Аны кеттик. Бульвар Эркиндикке келип калдык. Айлана тегерин оплата карта болду, как раз жакшы. Баланста акча туймат эле өзү дагы. 299. Ух ты. Синий зонада экенмин го, 7% заказ менен. Кандай кылып берет заказ көрөйлүчү? Күтүп. Плюс 200 менен биримдик дейт. Кайга кетет экенбиз? Короче, Аламедин жака кеттик. Geldim короче. Код биримдик дегенге 50 мүнөттө келдик. 823 сом. 7 сутосумо заказ өзү негизи. Так, кийинки заказ түшкөн, ат менен алып кеттир. Ладно, 100 менен берген болчу. Андаке. Комфорт плюс менен берип атат. Ала берели, кетип калайлы. Кеттик. Так, ну чё, итог. Азыр алып келдим заказды бул жака. Комфорт плюс менен 654 сомго келди. Бул жакта эмне болуп атат? Так, 214 км жолду жүрүпмүн, 14 сааттан бери машина жанык. Так, эртең менен саат 8:30 биринчи заказды алганмын. Так, ортодо получается саат 1ден баштап почти 3кө чейин перерыв кылган. 2 саат ошондо 3 саат. 11 саат линияда жүрүткөм да, получается. 11 саат линияда. Мынакей 5173. Саатына 500 болбой калды. Газ получается мына. Газ экинчи палочкада болчу бияктачы. Мынча кетиптир да. Эми бүттү, аз домой коюп туруп кетем. Домой койгон заказ түшпөй, аны билбейм, бирок ошо менен бүгүнкү күн аягына чыкты. Ийгилик барыңыздарга.